Көк терек. Аңгеме. Жазган жана үн коштогон Өмүрбек Казакбаев. Могу турган көк теректи араачына айтып келип, жыгытып салсаңар боло, деп чоң энем ар турганда айтат. Бул минтип турса бир күнү жаан карда бороон жошкунда сынып үйгө кулап түшпөсүн, деп энем бизди ойлойт. Бул теректи чоң атам барда эгишкен экен. Эми балдарынын бир күнүнө жарайт го дешкен да. Андан бери бул теректин көлөкөсүндө чайлашып, баарлашып отургандын көбү тилекке каршы азыр жок. Кээде ойлоп кетем. Кана эмесе, кары жаш болуп, баары өлбөй эле бири-бирине конук барып, карылар акылын айтып, жаштар алардын кызматын кылып, баарынын көңүлү шат жүрө берсечи деп. Кыргыздын накта нарк насили ошол эмес беле? Бирок аттиң ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп ичимен айтып барып токтойм. Көк терек чоң терек, кулаштасаң кулачыңа батпайт. Жакшы өсүп баратып, ортодон экиге бөлүнүп, андан ары кыйшайып өсүп кеткен. Ошондон ал курулушка иштетилбей, мурда кесилбей калган. Жаз келгенде жалбырактарынын шулдураганычы, эч кандай Чайковский менен Бетховендерин чогулуп алып деле, андай мелодияны жаза алышпаарына көзүм жетет. Ал шулдурак балалыктын шулдурагы. 6-класс белем билбейм, орох менен чиймелеп атымды жазганым дагы эле туруптур. Ар жылы көк теректи айланып, тамырынан жаңы көчөттөрү чыгат. Бир жолу эсимде, иним экөөбүз кубалашып баратып, арыктан секирсем, жаңы чыккан көчөтү сынып, астыңкы эринимди тешип кирип кеткен. Көпкө канаганы эсимде, азыр да изи бар. Сөрүдө катар тизилип жатабыз. Чоң энем анан анын неберелери. Анан чоң энем бир кезде жомок айтып бере баштайт. Кече эле уксак деле кайрадан уккубуз келет. Илгери бир эчкинин эбеке, себеке, мемеке, тебеке деген 4 улагы болуптур, деп. Мен кийин чын эле улактардын аттары ошондойбу деп көп жерден издедим. Тапкан жокмун. Энемдин фантазиясы окшойт. Анан карышкыр кирип келип дегенде баягы көк теректин жалбырактары шамалга ыргалып шулдурайт. Кинолордун кульминациялык жерлеринде коюлчу музыкаларга окшош. Баарыбыз муюп чоң энемди угуп калабыз. Чоң энем улантып айтып берет. Ал ортодо бирөө уктаган, бирөө ойгоо. Мен көбүнчө баягы мелүүн шамалга жай шулдураган жалбырактын добушун тыңдап, көк асманга көз жүгүртүп жата берем. Күн жааган күнү тыпылдап түшкөн тамчынын жалбыракка тийген үнү өзгөчө жагымдуу. Мурдагы күнү чоң энем кез-кез жүрүп жаткан шамалдардан кыжаат болуп атканын жөө келтирип, көк теректи кестирип салуумду дагы айтты. Мен атайлап барып, араачына айтып келүүгө бел байладым. Издеп кечке жүрүп таба алган жокмун. Башты жерге салып үйгө келе жатам. Жолдо келе жатып кошуна байке жолугуп калдым. Ал менден эмне кылып жүргөнүмдү сурады. Мен ага электр арасы бар адамды таппай жүргөнүмдү түшүндүрдүм. Ал мага ылдый жактан жашаган бирөөдө бар экенин билдирди. Мен кол беришип жөнөп кеттим. Барсам, анын да арасы ошол күнү бузулган экен. Кайра колумду артыма алып, кайра кайттым. Кеч кирип, жаңы эле күн баткан учур, шашпай ойлонуп келатам. Мүмкүн бул дарактын да ичер суусу түгөнө электир. Тагдырында дагы көп жолу шулдурап уккандын мокумун кандырар. Дагы көптөр көлөкөсүндө эс алып, өткөн күндөрүн эстеп, турмуш тирилик жөнүндө ой жүгүртөр. Албетте ал менин жеке оюм. Аман болсок, көрө жатарбыз. Биздин каналга катталып, жакты белгисин басып досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Бул сиз үчүн оңой, а биз үчүн чоң стимул.